Достор, легализация боюнча соонун жаңылык. Урматтуу президентибиз мына указын чыгарды, легализация кылып берем деди. Ошол боюнча бүгүн Жибек жолуда УКМКнын имаратында Камчы Кыдыршаевичтин төраганын катышуусу менен бүгүн соонун жеңилдиктери болду. Алар кандай? Эң биринчи эле урматтуу төрага Камчы Кыдыршаевич 100 000 сомдон 50 000 сомго эки объемго чейинки унааларды баасын түшүрдү. Достор, 100 000 сом эмес, 50 000 эле сом төлөйсүздөр дейм. Кудайга шүгүр сон болду. Бул эки объем же эки объемдон ылдый болсо, эки объем 2-1, 2-2, 2-3 болсо алар 100 000 сом боюнча калды. Экинчи сонун жаңылык достор, лабораториядагы жанакы 2800 сомдон башталып кой баасы 1000 сомго түштү. Бардыгына. Бул сонун нерсе. Үчүнчү сонун жаңылык, жанакы штрафстоянкалар билесиздер, таможня жанакы бир күндө 500 сом болчу, андан 100 сомго түшкөн болчу. Ошону Камчы Кыдыршаевич 50 сомго дагы бүгүн түшүрдү. Дагы бир сонун жаңылык, чек арадан алуучу 2 жума күтүүчү справканы жок кылды. Такыр керек эмес, достор. Вообще сон болду. Штрафстоянкада жаткан унаалар боюнча дагы катуу сөз болду. Ал боюнча дагы жетекчилик тараптан тапшырма берилип, буюрса мына эмки жуманын башынан баштап, Кудайым буюрса машинаңыздар чыгып баштайт. Кантип чыгат? Штрафстоянкада жаткан унаалар боюнча айтайын, инструкциясы бир аз башкачараак. Көчөдө жүргөн, үйүңүздө турган унаалар башкачараак. Штрафстоянкада жаткан унааларга штрафстоянкага лаборатория барат, выездной. Буюрса аны маалыматка беребиз, жүктөйбүз. Ошол күнү келип калыңыздар, лабораториядан өтөт. Өткөндөн кийин штрафстоянкада жаткан 1000 машинанын айдоочулары гана облустук ГКМБнын управлениясына барасыздар. Лабораториянын кагазын алып алып, заранее акчасын төлөп алып, акчаны каяка төлөйбүз десеңер, аны дагы чыгарабыз буюрса счетту. Банктан которосуздагы же банктан которосуздагы барасыз. Баргандан кийин ал жактан сиздерге ошо арызды толтуруп, чекти көрсөтөсүздөр, тергөөчү. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөр болсо, бизге кайрылыңыз. Биздин кызматтар: регистрация, ишеничтүү, ИНН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, ОМС, ТМС, черный список жана башка. Так жана да ана бүтүрүп беребиз. Экрандагы номерлерге кайрылыңыз, 24 саат кайрыла бериңиздер. Жазып берет, унааңызды штрафстоянкадан чыгарып кетсеңиз болот деп ошо кагазды алып алып, анан кийин стоянкадан машинаңызды чыгарып, түз эле унага барасыздагы жанакы кагазды көрсөтөсүз дагы бүттү. Кыргыз номерин аласыз. Эми штрафстоянкадагы эмес, үйүңүздө жаткан унаа, айдап жүргөн унааңыздар кандай оформление кылып, алардыкы башкача болот бир аз. Алар биринчи лабораторияга барасыздар. Лабораторияга баргандан кийин тоже 1000 сом төлөйсүздөр. Анан дароо унага барасыздар. Унаа сизге счет берет. Эгерде унагыз эки объем же андан аз болсо 50 000 сом төлөйсүз. Эгерде эки объемдон көбүрөөк болсо, анда 100 000 сом төлөйсүз. Бүттү. Ошентип машинаңыз кыргыз номерин алып калат. Элдин үнүн уккан биздин урматтуу президентибизге, урматтуу генералыбыз Камчы Кыдыршаевичке жана бардык жетекчилерге ушул ишке салым кошуп аткан терең ыраазычылык айтабыз. Ушул маалымат менен бөлүшүңүздөр, жеткизиңиздер. Ошондой эле бүгүн унаа транспорт каражаттарын каттоо мекемеси колл-центр чыгарат. Ошол телефон аркылуу дагы каякта лаборатория бар, кантип документтер чогултум, баарын телефон аркылуу чечип алып, анан келсеңиздер болот. Дагы бир нерсе, ушунча бизге айдоочуларга навстречу барып атат бийлик. Мыйзамдаштырып туруп көчөгө чыгып айдайлык. Азыркы күндө лабораторияга барганга, УКМКга барганга, унага барганга үчүн эле уруксат берилет машинаңызды айдап чыкканга. Бирок таксовать этип, бир жака чыгып, сейилдеп, ойноп, жөндөр айдап жүргөнгө уруксат эмес. Көчөдөн гайлер көрсө, сөзсүз токтотуп дагы тийиштүү документтериңизди текшерет. Эгерде колуңузда жанакы справкалар чогулуп жүргөн документтериңиз жок болуп калса, акчаңыз жок болуп калса, көрсөтө турган. Анда штрафстоянкага кирип кетесиздер. Ушул боюнча дагы бүгүн тапшырма берилди, ошон үчүн келиңиздер. Урматты айла сыйлайлык, ыраазычылыкты билдирелик жана ошондой эле мыйзамды сактайлык. Буюрса, эмки жуманын башында чыгыңыздар. Ушул жума пока кое туруңуздар. Эмки жуманын башынан баштап толук кандуу легализация башталат, азыркы жеңилдетилген тип менен. Рахмат.